Жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоо парламенттик шайлоодон кем калбайт. Шайлоодо ким канча акча чачканы тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясы маалымат жарыялады. Анда эң аз Таза Кыргызстан партиясы 50 000 сом сарптаптыр. Эң көп 12 миллион сомдон ашык акчаны Социал-демократтар партиясы чыгымдаган. Көчөдөгү көрнөк жарнак, телевизордогу роликтерден сырткары социалдык түйүндөрдө группалар түзүлүп, кайым айтышуулар, бири-бирине баштанылды жугунду куймай, кемсинтүүлөр, ачык эле коркутуп үркүтүүлөр башталды. WhatsApp аркылуу бир добушту 1000 сомдон сатып алам деген маалымат тараткан адам кармалганын Ички иштер министри маалымдап, Боршайком сатып алган адамдагы, добуш саткан адамдагы кылмыш жообуна тартылат деди. Жергиликтүү кеңештерге депутаттарды жана референдумга добуш берүүчү шайлоочулардын акыркы тизмеси БШКга берилди. Ошол акыркы тизме болорун мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы шайлоочулардын тизмесин текшерген убактылуу депутаттык комиссиянын 1 декабрдагы отурумунда айтты. Жогорку кеңештин убактылуу депутаттык комиссия түзүлгөн деген байланыштуу ушул отурумду ачык деп жарыялап, Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо тизмеде фальсификация болушу ыктымалдыгын өнүгүүнүн лидери Бакыт Төрөбаев айтып, буга фактыларды келтирген. Мындан кийин тизмелерди тактоо, текшерүү үчүн убактылуу депутаттык комиссия түзүлгөн. Комиссия 1 декабрда 2 рет жыйынга чогулду. Буга чейин өнүгүүчүлөр берген ар бир участоктогу кемчиликтер жоюлганын Сарпашев билдирди. Башкача айтканда, Тайырбек Тушекевич, ушул сиздер тактаганга чейин, ушул баягы тизмеде айырмалар чыккан туура деп көрөсүзбү? Ушундай проблемалар болгондугу фактпы? Муну алдын ала тизме дейт да. Муну алдын ала тизме дейт. Хорошо, ошол алдын ала тизмеде ушундай туура эмес маалыматтар болгондугу бул туурабы? Бул эми такталганга чейин туура андай маалыматтар бар. Өзүңүз туура дедиңиз. Муну менен каттоо кызматынын төрагасы акыркы тизме такталып берилгенин, эми ар бир жаран өзүнүн тизмеде бар жогун БШК сайтынан текшере аларын айтты. Таппай калса шайлоого катышпайт. Соңку тизме боюнча 2 миллион 851 000 адам референдумга, 2 миллион 313 000 киши жергиликтүү кеңештерге шайлоого бара алышат. Такталган тизмени комиссия мүчөлөрү сурап, бирок ал берилбейт деген жооп угушту. Муну каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев жашырундулук менен түшүндүрдү. Бирок ага комиссия мүчөлөрү макул болгон жок. Бул жерде палатадан өтүп, ар бир фракциянын өкүлдөрү бар. Дагы бир жолу окуп коеюн, бул токтомдун 2 бөлүгүндө оказать всем государственным органам оказать содействие при работе комиссии деп жазылып турат. Бунун бир эле участокты сиздер өзүңүздөр баягы иштеп, түздөп, карап койгон участокты бизге бергениңиздердин кереги жок. Биз өзүбүз выборочно карап, тандап, депутаттар өзүбүз мы имеем право кирип ошонун нарушенияларын караганга. Талаш тартыш үгүт иштеринде да болууда. Бишкек шаардык кеңешке 14 партия атсалышып, Кармашта борбордо күч. Үгүт иштери боюнча Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы КСДП, Республика Ата Журт, Кыргызстан партияларына бирден эскертүү берди. Ал эми Өнүгүү партиясына 2 эскертүү берилди. Өнүгүүчүлөр эскертүүгө макул эместигин айтып, БШКга кайрылышты. Алар Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын эскертүүсү мыйзамсыз экенин айтышып, маселени сот чечиши керек деген пикирде. Ага карабастан БШКнын көпчүлүк мүчөлөрү өнүгүүнүн арызын канааттандырбай, Бишкек тиктин эскертүүсүн туура деп тапты. БШКнын кээ бир мүчөлөрү макул болгон жок. С вынесенным письменным предупреждением территориальной избирательной комиссии мы категорически не согласны, считаем его необоснованным и подлежащим отмене по следующим основаниям. Эскертүүгө биз макул эмеспиз. Себеби биринчиден 28-берененин кайсы берениси боюнча мыйзам бузулганы так жазылган эмес. Аймактык шайлоо комиссиясы соттун ролун аткарып, жалган маалымат деп эскертүү берип атат. Талапкер болсо Акипресске берген маалыматта жалпыга белгилүү фактын айткан. Мог давать такую оценку, я тоже не согласна, потому что... Жалган маалымат экенин сот гана аныктайт. Азыр белгилүү болгондой, мэрия сотко эмес Акипресске да кайрылбаптыр. Мэриядагы коррупция боюнча дайыма эле айтылып жүрөт. Аймактык шайлоо комиссиясынын жалган маалымат деп эскертүү бергени да туура эмес. Өнүгүү прогресс тарабынан мыйзам бузуу болгон эмес. Бул маселе боюнча сотко кайрылышы керек. Буга утурлай эле Жалал Абадта 3 партия Кыргызстан Социал-демократтар партиясынын үстүнөн Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылуу жолдошту. Шайлоого катышып жаткан Ата Мекен, Ата Журт жана Өнүгүү прогресс партияларынын аймактагы бөлүмдөрү биригип, КСДП партиясы шаардык кеңешке талапкерлердин тизмесин түзүүдө аялдардын саны 30%дан аз болуп, тизмедеги кезектик айырмада сакталбаганын жазышкан. Жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо мыйзамынын 49-беренесинин 7-пунктунда тизмеде бир жыныстагы адамдар 70%дан ашпашы керек деп жазылган. КСДП партиясы бул беренени сактаган эмес. Аймактык шайлоо комиссиясы өз убагында тизмени текшерип, тиешелүү чара көрбөгөн. Ошондо 27% аялдар болуп атат, 73% ошол бир жыныстуу эркектердин
тизмеси болуп атат. А бул жерде конкреттүү түрдө мыйзам бузулган. Ошол себептүү биз БШК кайрылганбыз. Ушул мыйзам бузулган фактыны териштирип чара көрүп бериңиздер деп. Өзү жанагы тизмедеги документтерди партия берген күндөн тартып 24 сааттын ичинде эгерде так эместиктер пайда болсо, туура эмес документациялар, ошол аймактык шайлоо комиссиясы партияга билдирүү бериш керек болчу, так эместиктерди оңдоп келиш үчүн. Бул жыйынтыгында документтерди алганда аймактык шайлоо комиссиясы андай эмелерди, билдирүүлөрдү берген эмес. Кайрылуу БШКга келгенин, ал карааларын комиссия төрайымы Нуржан Шайлдабекова билдирди. Бирок жоопкерчилик кандай болорун айткан жок. Дело в том, что ЦИК коллегиальный орган. Мы получили эту бумагу, мы ее рассматриваем. А сиз Мы төрайымга получили ее вчера. ким жооп берет? Вы знаете, что в законе все четко прописано. Какие основания, какие меры применяются в таких случаях. Жергиликтүү кеңештерге шайлоодо партиялар гендердик теңчиликти сактабаса, ал партия шайлоодон четтетилиш ыктымалдыгын Сентябрь каналына БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов айтты. Эгерде ушул гендердик баланс жөнүндөгү нормалар эгерде сакталбай калган болсо, бул кайсы бир саясий партия бирөөлөр арыз берген болсо, эгерде ушул жөн эле көрүнүп калган болсо, анда тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясында жана борбордук шайлоо комиссиясында ошол арыздарды, даттанууларды карай турган жумушчу топ бар. Ошол жумушчу топтор карап, анан шайлоо комиссиясынын кароосуна коюш керек. Борбордук шайлоо комиссиясы же ошол талапкерлерди чыгарып коюу жөнүндө чечим кабыл алышы мүмкүн, же болбосо ошол тизмеге киргизилген саясий партиянын тизмесин каттоосун жокко чыгарышы мүмкүн. Шайлоо баарына бирдей жана мыйзамдагы нормаларды так сактоо ар бир партиянын милдети деген депутат Мирлан Бакиров маселени БШК калыс карап акыйкат чечим чыгарышы зарылдыгын парламентте билдирди. Мыйзамдагы так норманы сактоо ар бир партиянын милдети. Мен ошону айтып кетким келип атат. Мына ошол кайрылууну карап чыгып, урматтуу борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү калыс чечим чыгарат деген ойдомун. Бул шайлоо өнөктүгүнүн өтүшүнө, таза өтүшүнө өтө чоң маанилүү жана таасирдүү. Жалал-Абад аймактык шайлоо комиссиясы партия берген тизмени текшербей же көз жумуп каттап койгону өтө чоң ката экенин шайлоолорду өткөрүү боюнча эксперт Канат Азиз билдирди. Анткени шайлоого 40 күн калганга чейин саясий партиялар талапкерлер тизмесин берип, аны комиссия 10 күн аралыгында текшерип, кемчилик болсо аны жоюу үчүн партияга 24 саат убакыт бериши керек эле. Жалал-Абадтын аймактык комиссиясы өзү же катуу эскертүү алыш керек, же өзү негизден жакшы жумуш кетсин, саясий системага тиешеси болбосун десе, ал аймактык комиссия алмаштырылыш керек негизи. Составы, курамы, саясий партия. Өзү негизден баягы каттоодон азыр булардын баш тартыш керек, каттоосу өзү баягы орусча айтканда отменяться этилиш керек. Партиялардын арызы БШКга 30 ноябрда келди. Борбордук шайлоо комиссиясы бул боюнча кайрылууну 2 декабрда кечинде карап, Жалал-Абад аймактык комиссиясынын төрайымын кызматтан четтетүү сунушун берди. Жалал-Абад шаарында кеңеш үчүн 7 партия ат салышууда. Үгүт иштеринде Социал-демократтар партиясы Таластада мыйзам бузганын Азаттык радиосу айтып чыкты. Талас шаардык кеңешине 7 партия ат салышып жатат. Мында КСДПдан жергиликтүү кеңешке талапкер болгондор үгүт иштерин мектептерде жүргүзүп жатканына ата-энелер арасында нааразычылык чыкты деп жазды. Ата-энелердин айтымында алар мектеп чогулушуна окуучулардын жетишкендиктерин талкуулайбыз деген жүйө менен чакырылып, натыйжада бийликчил партиянын үгүтүн угууга мажбур болушкан. Бул көрүнүш шаардагы номер 5 мектепте болгон. 11 декабрда өтүүчү жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоодогу үгүт иштерине кайсы партиялар көп каражат жумшаганы боюнча да ар кандай маалыматтар чыкты. Азаттык радиосу БШКнын маалыматына таянып 28 ноябрда эң көп каражатты республика ата журт 15 миллион сомго чукул акча коротуп, азырынча эң көп каражат сарптап жаткан партия экенин жазды. Жумшаган акчасынын көлөмү боюнча 2-нчи орунда турган КСДП партиясы шайлоо фондунан 12 миллион сомдон ашык каражат короткон. Ал эми 10 миллион сом сарптаган өнүгүү прогресс 3-сапта.
Ошол эле 28 ноябрь күнү 24 KG сайты шайлоо кампаниясында эң көп каражатты 12 миллион 800 миң сом менен социал-демократтар коротуп жатканын билдирди. Бул сайттын маалыматында Республика Ата Журт 9 миллион 800 миң, Өнүгүү Прогресс 8 миллион 700 миң, Кыргызстан 6 миллион 200 миң сомду буга чейин жумшаганын жазды. Кыргызстанда 11 декабрда 22 шаарда жана 380 айылдык аймакта жергиликтүү шайлоолор өтөт. Бурулай Сурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь, Апта.